Салыктык башкаруу системасында бир катар ири долбоорлор ишке киргизилди. Алар салыктарды жыйноодо кыйла жетишкендикти камсыздай алды. Алсак 2023-жылы 249 миллиард сомдон ашык салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү жыйналды. Белгиленген план 3 миллиард сомго ашык аткарылды. Ал эми 2022-жылга салыштырмалуу 41 миллиард сомго көп жогултулду. Санариптик чечимдер салык төлөөчүлөрдүн ыңгайлуулугуна багытталган. Андыктан салыктык кызматтардын көпчүлүгүн салык органына барбастан онлайн режиминде пайдаланууга болот. Кызмат көрсөтүүлөрдү ар бир жаран өз телефонунан эле салык KG мобилдик тиркемеси аркылуу активдүү колдоно баштады. Башка прокуратура баары бизге жардам. Кыргызстандын учурдагы бул салык мыйзамы динамикалуу өнүгүп жаткан мыйзамдардан. Акыркы өзгөртүүлөрдүн негизинде консалтингтик жана маалыматтык колдоого абдан муктаж болгон чарбалык субъекттердин белгилүү бир категориялары бар экендигин белгилеген министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров акыркы 2,5 жылдан бери мурдагы коррупцияланышып кеткен тармакты санарип аркылуу ирээттеп, тазалап, көмүскө экономика ачык айкындыгга чыгып жаткандыгына токтолду. Салыктар, алымдар, жыйымдар, мамлекеттик менчиктен түшкөн кирешелер, облигациялардан чыгаруу, гранттар бул кирешенин негизги булактары болуп эсептелет. Акыркы 2,5 жылдан бери аларды санарип аркылуу иреттеп, тазалап, көмүскө экономиканы ачык айкындыкка чыгарып жатабыз. Ким коррупцияга аралашса, анча-мынча акча казгырылса, алардын арты кууш болуп, жолу кыска болуп, биз бараткан поезддон түшүп калууда. Biz bir dagы салыкты көтөрбөстөн, салыктын жаңы түрүн киргизбестен 2023 жылдын консолидацияланган бюджетин 575 миллиард сомго жеткирдик. Кийинки жылдары пландарыбыз 600 миллиардтан ашып 700 миллиардка чейин жетсекпи деген ойлорубуз бар. Туруктуу өнүгүүгө ишениңдүү жол тартып баратабыз. Жеке салык кабинетин 870 миңден ашык салык төлөөчү колдонууда. Акыркы 1 жыл ичинде эле 260 миң жаран жеке кабинетин ачкан. Электрондук эсеп фактураны колдонгон ишкерлер болсо 1 жылда дагы 65 миңге көбөйгөн. Ал эми ККМди ийгиликтүү колдонгон ишкерлердин саны 74 миңге чукулдады. Мындай көрсөткүч жылдан жылга өсүүдө. Бүгүнкү күндө 100 миңден ашык ишкер электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды колдонууда. Ассоциациянын алкагында биз жанагы орусча айтканда добросовестный ишкерлерди бириктиребиз. Биз деле ошол эле салык төлөгөндө биздеги атайын жана инфраструктуралар даяр болуш үчүн бизге ыңгайлаштыруу, бул жана жолдор салынат, электроэнергиялар болот. Ошол себептерден биз ишкерлердин бир эле сунушу бар. Ошол ыңгайлаштыруу болсо, эрежелер так болсо, калганы ишкерлер өздөрү алып барат жана салык төлөгөнү даяр. Ушуну менен экинчи ирет өткөрүлүп жаткан улуттук форумду салык мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөрдү жана салык системасын өнүктүрүү боюнча алдыдагы пландарды аларга түшүндүрүү иштерине арналган аянтча деп эсептөөгө болот. Ишкерлер арасында өзгөчө кызыгууну жараткан салык кодексинин ченемдери каралып, смарт салым долбоору жана салык төлөөчүлөрдү тейлөө сапатын жакшыртуу жолдору талкууланды. Мындай карасак, жанагы айтылган цифралар, Акылбек Сөнбекович айткан цифралар бизге бүгүнкү күнү бая фантастикадай көрүнүп атат го. Менин оюмча биз азыркы күндө жана баштаган жумуштарды ошондой эле алып бара берсек, менин оюмча анча деле кыйын эмес болот. Шериктеш мамлекеттердин жеткен мыктуу бир операциялар жөнүндө көп эле айтылчу эле. Менин оюмча азыр биз андан да аша баштадык. Жерде, конечно, банк системасынын жана приложениясы бүт операциялардын баарын көп салымы болуш керек да. Биз аны жасап атабыз. Мындан ары дагы салык кызматы өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө өбөлгө болгон салыктарды жана камсыздандыруу төгүмдөрүн адилеттүү жана натыйжалуу жыйноону камсыз кылуу менен салык системасын өркүндөтүү боюнча иштерди улантат. Аларда салык төлөөчүлөргө сапаттуу кызмат көрсөтүү максатында алдыга коюлган милдеттерди жигердүү ишке ашыруу боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Налоговая служба и в дальнейшем будет работать над качеством. Мындан арыда салыктарды жана камсыздандыруу төгүмдөрүн толугу менен чогултуу максатында жигердүү иштер жүргүзүлөт деп ишендиргим келет. Ошондой эле биздин долбоорлорго сиздердин көңүл бурууңуздар жана катышууңуздар өлкөнүн өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизерин белгилеп кетким келет. Салык кызматы ак ниеттүү салык төгүүчүлөргө жана ишкерлерге ушундай маанилүү жыйынтыктарга жетишүүдө жигердүү кызматташуусу үчүн ыраазычылык билдирет. Форум учурундагы панелдик сессияларда мүмкүн болушунча салык төлөөчүлөр үчүн жагымдуу шарттарды түзүү үчүн модернизациялоо, автоматташтыруу сыяктуу сунуштар талкууланды. Соңунда салыктык башкарууну жакшыртуу боюнча системалуу иштер улантылары белгиленип, атайын резолюция кабыл алынды. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.